Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин иши менен таанышууга Жайыл районунун мектеп директорлору келген. Кош келдиңиздер. Биринчи өзүңүздөрдү тааныштырып койсоңуздар, анан биз ошо билим берүү жөнүндө маселени талкууласак. Жайыл районунун Кара Балта шаарындагы Нурбешик бала бакчасынын директору болом, Мамырбаева Гүлнара Жекшенина. Айтсаңыз, мынакей Жогорку Кеңешке эмне максатта келдиңиздер? Жогорку Кеңешке ушу Жогорку Кеңештин иш эмеси менен таанышууга келдик. Сиздерди ошол кандай маселелер кызыктырат көбүнчө? Бизди көбүнчө ошо биз баягы билим берүү системасынан болгондон кийин билим берүү маселеси, мени болсо ошо мектепке чейинки билим берүү суроолору кызыктырат. Кийинки өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Шадыкканова Тамара Токтосуновна, Жайыл районундагы Новониколаевка инновациялык гимназия орто мектебинин директору болуп иштейм. Бүгүнкү күнү биздин мектепте 2300 окуучу окуйт. Ушул жерге келип өзүмдүн мектебим жөнүндө көйгөйлүү маселелеримди көтөрүү жөнүндө келгем. Эми көбүнчө мына Жогорку Кеңеште депутаттар ушул мектеп билим берүү маселесин көтөргөндө бул мектептин ремонту жөнүндө абдан көп маселе козгошот да. Ал эми билимдин сапаты кандай сиздин оюңузча азыркы учурда? Билимдин сапаты именно ушу биздин мектепте билимдин сапаты жогору деп эсептейбиз. Ал эмнеден билинет? Бул олимпиаданын жыйынтыктары, жакында эле өткөн аккредитациянын жыйынтыктары жана ошондой эле биздин мектепке көптөгөн айылдардан келип окуучулардын ата-энелери аябай суранып окутуп атышат. Демек биздин мектепте билим сапаты жогору. Жогорку Кеңештен сиздерге кандай жардам керек? Ушу билим берүү тармагында иштегендерге. Именно биздин мектепке бир жаңы мектеп куруу маселеси туруп атат. Мына Бакирдин Жамалович биздин мектепте бир канча жолу болду. Ошо 600 орундук гимназия мектебин куруп берүү маселеси жөнүндө иш жүрүп атат. Эгерде ошол ишке ашып кала турган болсо, мындан дагы жакшы билимдин сапатын көтөрүүгө биздин мугалимдердин кудурети жетет. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Бердибаев Эмилбек Рыскулбекович, Кара Балта шаарындагы Антон Семенович Макаренко атындагы инновациялык интернат түрүндөгү гимназия орто мектебинин директору. Жогорку Кеңештен, өкмөттөн ушул билим берүүгө же болбосо сиздин мектепке кандай жардам керек? Биздин мектепти конкреттеп ала турган болсок, мектеп 1957-жылы айыл жергесиндеги мал чарбасында иштеген, дыйканчылыкта иштеген балдарды жатак мектеп катары тарбиялоого багытталган. Азыркы кезде ошол өзүнүн максатын, миссиясын улантып жатат. Биздин мектепке конкреттүү жардам бул мектептин материалдык техникалык базасын чыңоого. Бул биринчиден мектептин крышасы, чатыры эски жана имараттардын ичиндеги капитальный ремонт, анан материалдык техникалык база бул усулдук куралдар, окуу китептери, анан ошондой эле жатак мектептеги балдардын бир түштөн кийинки жашоосун, турмушун бир жакшы уюштуруу үчүн материалдык жардамдар керек да. Бул спорт инвентарлар, азыркы кездеги жаңы бир телевизорлор жана башка нерселер. Көбүнчө ушу мектептин директорлору менен сүйлөшкөндө дайым эле ушул мектептин чатыры, анан ремонттон баштайт да, бирок сиздер ошо мугалимдер үчүн кандай жардам сурайт элеңиздер? Мугалимдерге жардам керекпи? Мугалимдерге жардам керек. Биринчиден мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу. Бул үчүн тажрыйба алмашуу, аларды бөлөк мектептер менен өз ара кызматташууга жардам берүү. Бул мамлекеттик тарабынан бир программалар болбосо дагы министрлик тарабынан бир көрсөтмөлөр болсо. Себеби азыркы учурда заман тез өнүгүп өсүп бара жатканда санариптештирүү же болбосо жаңы технологияларда жетишпей калган учурлар болот да. Биринчи, экинчи кадрлар маселеси. Кадрлар маселеси деген бул азыркы кезде биздин коллективде ала турган болсок, орто жашты айта турган болсок, бул 45-55 тегерегиндеги адамдар да. Анан бир 5-6 жылдан кийин бизге кадр маселеси татаал болуп калат.
Өзүңүз Жайыл райондук билим берүү бөлүм башчысы Арыков Талантбек Каналбекович. Эми район боюнча жогорку кеңештен жана мыйзамдуулук боюнча токтолуп келе турган болсок, биринчиден жана коммуналдык услуг деп коет. Кээ бир айыл өкмөттөрүнүн мүмкүнчүлүгү бар, алар төлөп берип атат, а кээ бирлер төлөп бербей атат. Ушуну мыйзамдуулук жана айыл өкмөттөрүнүн шартына жараша деген сөз бар да, мүмкүнчүлүгүнө жараша ошону республикалык деңгээлде чечилсе, анткени республикасында баардык билим берүү мекемелеринде иштеген мугалимдер үчүн бирдей кылсак дейбиз. Анткени бир жерде төлөйт, бир жерде төлөбөйт. Бул биринчиден. Анан экинчиден, азыр коллегам айтып кетти, жаш кадрлар болчу. Ошол жерде дагы келген жаш кадрга 10 эсе айлык манаясынын негизинде төлөп берүү деген бар. Бул дагы айыл өкмөттөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша деген, ушуну дагы республикалык деңгээлде. Анан үчүнчүдөн, действительно жаш кадрлар баягы бүтүп аткандар бар, бирок келгендер аз эсе да. Ошо мугалимдерди даярдоо боюнча республикалык деңгээлде бюджеттикке кабыл алып, биринчиден, экинчиден ошол келген жаш кадрларга 10 эсе айлык эсебинде өзүнүн үй шартын даярдоо деген, ошону чечилсе. Анан сурооңуздар болсо, Жайыл району боюнча баягы эмес, мага бериңиздер, мен бүт жооп бергенге даярмын сизге. Рахмат. Кийинки тияка берип коюңуз. Телефонуңуздарды өчүрүп коесуздарбы? Алексеевка орто мектебинин директорумун, Ниязова Наркөл Кулназаровна. Айтсаңыз, мынакей мугалимдердин ушул билим берүүнүн сапатын жакшыртыш үчүн эмнеге көңүл буруш керек көбүнчө? Депутаттар эмнеге көбүрөөк көңүл бурса деп ойлойсуз? Эми мына Талантбек Каналбекович айтып кеткендей, бүгүнкү күнү баягы ар бир айыл мектептерде баягы жаш адистерди күтөбүз. Мен ойлойм, бул кадровый вопрос биринчиден. Бирок жаш адистер сиздерге барбайт да. Жаш адистер келбейт, бирок биз өзүбүздүн жакшы окуучуларыбызды алып калганга аракет кылабыз. Кантип? Анткени ошолор мектепте калат, окушат, заочно окуп бүтөт. Ошол окуучуларыбыз менен иштешебиз. Сиздин оюңузча ушул мамлекет мугалимдердин абалына, материалдык абалына, жашоо турмушуна, ошол билим берүүсүн жогорулатуусуна жетиштүү көңүл буруп атабы? Эми баягы закон о статусе учителя ар бир баягы айыл өкмөттөрү аларды да түшүнсө болот. Ошого жакшы көңүл бурса, мен ойлойм, жаш адистерди кармап калмакпыз. Эми ар бир мектептин өзүнүн көйгөйлүү маселелери бар. Ар бир ошо маселени биз өзүбүздүн айыл өкмөтүбүз, өзүбүздүн районубуз менен, өзүбүздүн администрациябыз менен чечкенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күнү мен ойлойм, ар бир маселени баягы болушунча чечебиз деп. Мугалимдин тартыштыгы, ошол жетишпей аткандыгы эмнеден билинет окуу процесси учурунда? Жана менин коллегаларым айтты, бүгүнкү күнү мугалимдер баягы уже возрастка кетип, пенсияга кеткендер көп. Анан жаш мугалимдер жыл сайын көп деле келбейт. Бүгүнкү күнү туура айтамбы? Туура айтасыз. Мындай да, мугалимдердин келбегендиги жана жетишсиздиги бүгүнкү күндө 60 Жайыл району боюнча 60% перед пенсионный возрастта иштеп аткандар. Бул биринчиден. Экинчиден, айлык манаянын аздыгы. Берип койсоңуз? Чекеде. Сиз Саламатсыздарбы? Мен Федоровка орто мектебинин Жайыл райондо директору болом. Биздин мектеп орус тилдүү мектеп. Мен деле мектеп боюнча көйгөйлүү маселени айтып кете турган болсом, бул кадрлар маселеси. Анткени биздики орус тилдүү мектеп болгондуктан, көбүнчө орус тилдүү мектепке орус тил боюнча кадрларды табыш кыйын.
Бул биринчи маселе. Экинчи маселе бул жанагы сиз айтып өткөндөй эле директорлор ремонт маселеси. Биздин мектеп 2006 жылы өкмөт тарабынан STEM грант менен ремонт кылынган. 2016 жылы жер үй программасы менен да капитальный ремонттон өткөн, бирок ошол ремонттор болуп турган учурда анткени жылуулук маселеси бул эң биринчи маселе, билесиздер. Ошо мен ойлойт элем, мен көйгөйлүү маселем бул отопленияны жасаш деп ойлойм да. Рахмат, кийинки. Я директор Краснобородкина Светлана Викторовна, директор средней школы номер 5 города Карабалта. Айтсаңыз, мынакей көптөгөн балдар, ошо 9-чы орус тилдүү мугалимдер жетишпей атат деп атпайбы? Ошол көптөгөн балдар 9-чы классты бүтүрүп эле шаарга кетип калып аткан маселени кантип чечсе болот? Ну, причина в том, что очень много технических колледжей, которые приглашают наших детей. И условия, которые создают там, значительно лучше, чем в школе. А в школе уже коллеги мои сказали, что очень кадровый голод. И оснащение школ, конечно, оставляет желать лучшего. Айтсаңыз, мынакей азыркы учурда ушул мектептеги мугалимдерге эң биринчи кезекте кандай жардам керек? 2006 жылы бир программа ачылган биздечи Кыргызстанда. Жаш мугалимдин депозити деген. Ошондо көп жаш мугалимдер калган, анткени жакшы подъемный акчаларды берилген. Ошо 3 жылдык мөөнөтү болсо, ошол 3 жылдык мөөнөттү иштеп, ошо подъемныйын алып, ошо 3 жылдын ичинде ошол мектепке өнүгүп калышчу да мугалимдерчи. Азыр да ошо мугалимдерди Талант Каналбекович айткандай, жана подъемный акчалар берилбейт, жана 10-кратный от минимальной заработной платы. Вот ничто не держит, да, биз мугалимдердичи. Биз эми өзүбүздүн күчүбүз менен кармап атабыз. Азыр ошол программаны кайра жандандырыш керек турбайбы? Ошо аябай жакшы программа болчу. Аябай жакшы. Мыкты жакшы жаш мугалимдер. Ооба. Сиз Үркүнова Жаңыла Маматовна, Золотой петушок балабакчасынын директору. Эми биздин көйгөйлөр деле самый основной эле балдардын көптүгү, а так проблемалар болсо өзүбүз чечкенге аракет кылабыз. Бирок ошо балдарга берип аткан ошо билим жөнүндө дагы ойлонуп атасыздарбы? Мисалы, азыр балдар башка нерсени үйрөнүп атышат. Азыр интернет заманы. Биздин балабакча өзү 330 орундук, бирок азыркы күндө 620 бала бар. Ну, ошого карабастан биздин балабакча эң алдыңкы балабакчалардын бири. Бизде интернет түйүндөрү кошулган, окуу программаларын эң алдыда жүргүзүүгө аракет кылып, өткөзүп жатабыз. Тааныштырып койсоңуз. Акбашат орто мектебинин директору Ниязова Минар. Айтсаңыз, мына азыр биз негизи мугалимдердин маселесин айттык, анан кийин жалпы эле ушул балдарга билим берүүнү да өзгөртүш керек деп ойлойсуздарбы? Себеби мурдагы азыр мындай жаттама билимден балдар да тажады өңдөнөт да, мындай турмушка керектүү, заманбап мындай билим берүүгө өтүү керек деп эсептейсиздерби? Ооба, албетте эсептейм. Азыр эми заманбап билим берүүгө убакыт жетти. Өлкөбүз өнүгүп аткандан кийин бизде дагы программалар өзгөрүп атат, бизге берип турат, министерстводон берилет. Биз ошону аткарууга аракет кылып жатабыз да. Бирок ошондо бир көйгөйлүү нерсе бар да. Ошол программа берилгенде, которулганда бизде китептердин жетпей калгандыгы болот да. Ошол экөө дал келишпейт да. Биз алабыз дагы, окуу китептери жетпей калат. Быйыл ошол жагынан кичине анча-мынча кыйналдык. Кичине окуу китептери кечеңдеп чыгып калат да. Бирок эми электронный почта аркылуу алып мугалимдер окутууга аракет кылып жатышат. Ошол аркылуу кылабыз. Балдарга толук жеткире албайбыз. Бул бөтөнчө айылдагы мектебибизде айылдагы окуучуларга кыйынчылык түшөт. Шаардагы мектептер өткөрүп алышат, айылдагы мектептерге бул мүмкүнчүлүк болбой калат. Кийинки. Тагаева Асылбек Токоновна, Сарбула орто мектебинин директору. Айтсаңыз, ошо билим берүүнү кайсыл багытта өзгөртсө жакшы болот эле? Балдарга эмнени кайсы билимди азайтып, кайсыл тарабын көбөйтсө жакшы болот деп ойлойсуз? Азыр заман талабы эмеспи? Илим менен техниканы айкалыштырсак деген ойдобуз. Негизи эле жогоруда айтып өтүшпөдү коллегалар. Материалдык техникалык базабызды чыңдасак, кадрлардын жетишсиздиги деп. Негизи ушул жогоруда айтылган көйгөйлөрдүн баардыгы чечилсе, анда илим билимибизди жогорулатабыз деген ойдобуз. Кийинки.
Жайыл районуна караштуу Жекен айылынын Жекен негизги мектебинин директору болом. Осмонова Мизара Жеңишбековна. Мен да ушул кесиптештериме кошулуп, мен да көйгөйүмдү айткым келип атат. Ааламга жол айылдан башталат деп бекерден айтылбаса керек. Ушул айыл жергесинде мугалимдерге көбүрөөк көңүл бөлсө экен деп мен ушундай ой менен келдим бүгүн жогорку кеңешке. Себеби дегенде айылдагы жаштарга азыркы күндө аларга да шарт жакшы түзүлбөй атат. Себеби үй салганга жер тилкелери берилбейт. Ушул күнгө чейин бир үйдө 2-3 үй бүлө болуп, кайнене кайната 2-3 бала чака болуп жашап аткан мезгил. Менин көйгөйүм ушул мугалимдердин үй шартын оңдоп берсе, ушулар жер алса, үй салса деген ойдо келдим. Ушундай оюмду айтайын деп. Рахмат. Кийинки. Средняя школа номер 8 города Карабалта. Кожоева Чолпон Чыныбаевна. Айтсаңыз, мынакей эң негизги сиздин мектептеги эң негизги маселе кайсыл? Эми бардыгы мугалимдер айткандай кадр маселеси. Экинчиси техперсонал. Ошо айлыгын көтөрсө. Анан үчүнчүсү администрациянын акчасын, айлыгын. Вот орусча, андан ары орусча айта берейин. Учителя, когда я уезжала сюда, просили не только за свою зарплату, но зарплату техперсонала. Потому что техперсонал практически 4-5 человек держит всю школу. Моют, у нас в школе 800 детей, убирают за таким количеством детей. Зарплата маленькая, получают 4200. Администрация школы. Администрация, директор, завучи, практически педагоги все уходят, администрация полный рабочий день и даже после зарплата намного меньше. Вот с такой просьбой хотел бы обратиться к нашему корпусу депутатскому. Абрамова Наталья Петровна, директор средней школы села Полтавка. Ну, школа у нас большая, 900 учащихся учатся там, но рассчитана на 640 мест. Поэтому у нас перенаселение. У нас вот с миграцией населения у нас очень много приезжих, очень много детей. Мы ни лицей, ни гимназии, мы берем всех детей, которые учатся на микроучастке. Мы обязаны их брать. Поэтому у нас очень много. Классы переполнены, даже у нас не хватает мебели. Бывает, дети по 3 человека сидят. Мугалимдер тартыш болгон шартта билим берүүнүн сапаты жетиштүү деп ойлойсузбу? Это на качество образования влияет, потому что вот у нас в связи с тем, что очень многие родители, у нас, наверное, 30% родителей учащихся детей, они все уехали на заработки. Дети у нас, они живут у тети, у дяди, они беспризорных детей невозможно чему-то научить, понимаете, они их, ну вот это такая у нас проблема, конечно, в школе есть. Кийинки. Саламатсыздарбы? Карабалта шаарында Жайыл Баатыр атындагы номер 12 орто мектебинин директору Абыкеев Оламбек Саңбекович. Сизде деле ошол мектепте мугалимдердин тартыштыгы Бизде деле ошондой тартыш бар, ошондой эле. Сиздин оюңузча кандай ошол билим берүү Кыргызстандын эгер ушинтип баардык эле мектептерде ушундай маселе боло берсе, билим берүүнүн келечеги кандай болот деп ойлойсуз мамлекеттеги? Эми биз министрлик тарабынан жогорку окуу жайлар ошо мугалимдерди көбүрөөк окутуш керек да. Анан ошонун сапатына да көңүл буруш керек. Азыр жаш кадрлар келип атса, ошо сапаттуу болбой жатат да. Аны кайрадан биз өзүбүз үйрөтүп, ошолор кадр кылыш үчүн ошону көп убакыт кетип атат да. Демек ошого да көңүл буруш керек да. Анан мектепке көңүл буруш керек, мугалимдер жетиш дефицит болот. Анткени мугалимге 11 классын бүтүрүүчүлөрүн сурасаң, ошонун 1-2 эле мугалим болом дейт. Каландары башка кесипти тандап атышат да. Демек мугалимдин статусун көтөрүш керек да. Рахмат. Директор школы гимназии номер 6 Дебелая Елена Николаевна. Меня заинтересовал вопрос о том, что дети после 9 класса уходят. У нас нет этой проблемы. Но проблема в том, что в школах необходимо... Была программа правительства о том, что необходимо ввести профильное обучение после 9 класса. И на сегодняшний день дети бы не уходили из школы, если бы были организованы профильные классы. Это класс может быть по подготовке к медицинскому образованию или класс по подготовке к техническому образованию. И я больше чем уверена, на базе Жаильского района есть школы, которые могут осуществлять такую подготовку. И, в общем-то, если бы это было бы в рамках законодательства, и эта программа была реализована, то
дети после 9 класса бы не уходили. Сиздер мына 9 класстан кийин балдарды көбүнчөсүн кармап калууга мүмкүнчүлүк болду деп айтып атасыз. Кантип? Гимназия. Ну, гимназия, и в принципе, да, мы стараемся поддерживать эти рамки, потому что в гимназии есть и победители, и призеры республиканских олимпиад, и обладатели золотых сертификатов, и дети имеют сертификаты, аттестаты особого образца. То есть, в принципе, когда хороший педагогический коллектив и хорошая подготовка, прежде всего, учителей, то желающих попасть к нам в школу очень много. Все ли могут выдержать эти рамки гимназии? Вот другой вопрос. Себеби эмнеде? Тиги маянасы көппү сиздердин гимназияда же болбосо башка жактан акча келеби? Эмнеде себеби? У нас такая же заработная плата, как во всех школах, только есть 15% добавка по тому, что учителя работают в гимназических классах. Рахмат, кийинки. Хан Людмила Николаевна, директор средней школы номер 9 имени Дышинкула Шапокова, Яильский район. Меня тоже очень заинтересовал вопрос качества знаний. Наша школа тоже по проектной мощности рассчитана на 640 детей, однако сегодня в ней обучается около 1000 детей. Мы также берем детей со всего микроучастка. У нас также есть проблема миграции родителей. Все же проблемы, которые есть во всей школе, во всех школах, и я думаю, что во всей республике, есть и у нас в Джаильском районе. Но мы стараемся работать над качеством знаний. И этому яркое свидетельство, например, по нашей школе, из 41% успеваемости по аккредитации мы в прошлом году взяли 69%. Гречинок Ирина Ивановна, директор детского сада «Тополек». Кыргызстандагы ошо мына азыр директорлор менен баары менен сүйлөшпөдүкпү? Билим берүүнүн болгон көңүл бурууга аракет бар, бирок ошо мугалим жетишпейт, зарплата аз. Ушундай шартта Кыргызстандын билим берүү сапаты кандай болот келечекте? Сиз кандай мындай коркунучтарды көрүп турасыз? Конечно, это будет сказываться на образовании учащихся. Поэтому мы приехали сегодня с такой просьбой к депутатам, чтобы повернулись лицом к образованию и повысили, сделали достойную заработную плату всем, кто касается непосредственно образования. Мамлекетте ошо баардык эле тармакка акча жетпей атса, кандай акчаны кайдан алыш керек деп ойлойсуздар? Но все-таки изыскать средства, простимулировать. Все налоги платили. Сиз да өзүңүз таныштырып коюңуз. Булатова Мария. Жакыныраак келиңиз бери. Булатова Мария Садырбаевна, Карабалта шаарынын Аленький цветочек бала бакчасынын директору. Ошо Кыргызстандын билим берүүсүнүн келечегини кандай деп көрүп турасыз? Үмүт барбы сизде жакшы болот дегенге? Ну, мы есть. Я думаю, смотрите, какая армия патриотов. Я думаю, что на сегодняшний день именно патриоты работают в школах, в детских садах. И хочется надеяться, да, что все будет замечательно. Тем более на сегодняшний день, я думаю, общественность все-таки повернулась лицом к образованию. Это уже хорошо. И даже наше присутствие сегодня здесь, я думаю, это тоже хорошо, да, что вот мы можем обозначать свои проблемы, и, соответственно, хочется думать, что все будет замечательно. Рахмат. Келиңиз. Гасанова Фруза Мирахмедовна, Сосновка айылын өкмөтүнө караштуу номер 7 Калысок бала бакчасы. Мына сизге деле ошол эле суроо да. Кыргызстандын билим берүүсүнүн ошол билим алууга ынтызар жаш балдардын, жаш муундун мындай келечеги кандай болот? Билим берүүнүн абалы кандай болот деп ойлойсуз? Мен ойлоп атам, мындай команда иштейинче жакшы болот, конечно. Биздин Джаиль району всегда был и есть в первых рядах. Но тем не менее, вот сегодняшние наши коллеги сказали вышесказанное. Хотелось бы, чтобы руководство наше действительно повернулось лицом к нам и немножечко поддержали что детские сады, что школы, и в материально-технической базе, и с педагогами, с молодыми, и с зарплатой, и с пенсионерской оплатой тоже. Потому что многие бы сейчас уступили место молодым, но из-за того, что пенсии маленькие, и руководство настаивает, что продолжали. Мамлекет бул кичинекей бир үй бүлө сыяктуу да. А үй бүлөдө бюджет жетпей атса, баардыгына тартыш болуп атса, эмне үчүн ушул мектепке, сиздерге ошол көбүрөөк көңүл буруш керек? Кантип ошону Потому ишке ашырса что болот? бала бакчада, мисалы, мектепке чейин билим берүү.
А мектепте башка, ну, в смысле, продолжение знаний дают в школе. И это будущее. Вот громкие слова, конечно, я не очень люблю, но и тем не менее хочу сказать, это же будущее нашей страны, что в детском саду, что в школе. Поэтому нужно задуматься и изыскать какие-то фонды, изыскать какие-то средства. Где-то может срезать кому-то зарплату, но медикам, педагогам и техперсоналу нужно добавить. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусун ушуну менен соңуна чыгардык. Бизге бүгүн Жайыл районунун мектеп директорлору жана ошол билим берүү мекемелеринин жетекчилери мейманга келген жогорку кеңешке. Биз жалпы жонунан ушул Кыргызстандын билим берүү маселесин талкууладык. Саламатта калыңыздар. Билим берүү системасы жакшы деп айтып коебуз. Дайыма жакшы.